кыргызстандыктардын бактылуу болушун каалайм. Убагы келгенде эс алганга да күн келет. Ага чейин эл үчүн кызмат кылыш керек. Кыргызстанда 80ден ашык улут жашайт. Бири менен кыз алышып, кыз беришсе ынтымак болот. Жакшы иштеп, жалкоолук болбой, ынтымакта болуп иш алып кетсе, биздин кыргыз мамлекетибиз алдыңкы мамлекеттердин арасына барып кошулат го элем. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Ар бирибиз маанилүүбүз тели долбоорунун бүгүнкү чыгарылышында Кыргызстандагы жалпы диний абал, диний билим берүү жана дин менен мамлекет ортосундагы мамилелер тууралуу кеп кылмакчыбыз. Кыргызская республика является светским государством, где деятельность религиозных организаций отделена от деятельности государственных органов. То есть представители религиозных организаций, культов не должны вмешиваться в управление государством. С другой стороны, мы также говорим, что не должна быть политизирована деятельность религиозных организаций. То есть это у нас четко отмечено, закреплено в нашем законодательстве. С другой стороны, государство должно и обязано регулировать сферу деятельности религиозных организаций для того, чтобы соблюдал с одной стороны и право на свободу вероисповедания, а с другой стороны не нарушало законодательство и религиозные организации, то есть не распространяли свое влияние на политический процесс и государственное управление. Светтик көз караштын принциби 1789-жылы кабыл алынган адамдын жана атуулдун укуктарынын декларациясынын 10-беренесинде эч ким мыйзам тарабынан бекитилген коомдук тартипке зыянын тийгизбеген, өзүнүн көз карашы жана диний ишеними үчүн кысымга алынбоого тийиш деп көрсөтүлгөн. Светтик көз караш бул атеизм эмес, динсиздик да болуп эсептелбейт. Атайын өзүнчө религия да эмес, светтик түшүнүгү коомго карата багытталган. Атайын дүйнө таануу эмес, же руханий ишеним эмес, коомдук түзүлүштүн принципи деп айтсак болот. Тагыраагы бир нече принциптери. Светтик өлкө түшүнүгүн 3 сөз менен түшүндүрүүгө болот. Нейтралдуулук, көз карандысыздык жана эркиндик. Мамлекеттин бардык диндерге карата нейтралдуулугу, мамлекеттин бардык диндерден жана ошондой эле бардык диндердин мамлекеттен көз карандысыздыгы жана диний көз караштардын, ишенимдердин эркиндиги, динге карата үйрөнүү жана сын айтуу эркиндиги, расмий диндин жана расмий философиянын жоктугу, ар кимдин өз тандоосу менен каалаган динди тутуу же болбосо эч бир динди тутпоо эркиндиги. Орду жагынан акыркы болсо да, маани жагынан эң негизгиси эч бир конфессияга баш ийбеген мамлекеттик мектептер. Религия в целом всегда является важной, занимает важное место в развитии общества. То есть это является один из важных культурных аспектов того или иного общества, того или иного народа. То есть в данном случае религия имеет очень важные такие позитивные влияния на воспитание молодых граждан, поведение представителей, мы говорим, общества нашего, да, то есть в частности воспитательных процессов, этических моментов, моральных, нравственных аспектов нашего общества. Кыргызстандын аймагында ар кандай мезгилдерде түрдүү диндер болгон ушул жерде. Себеби дегенде улуу жибек жолу менен ушул содагерлер менен бирдикте миссионерлер өздөрүнүн диндери алып келишкен. Ошол себептен ушул жерде буддисттер, зороастристтер, теңирчиликтегилер, манихейлер, христиандар, мусулмандар ынтымакта жашашкан. Государство относится ко всем религиям одинаково до тех пор, пока они не нарушают законодательство Кыргызской республики, не ведут деструктивную деятельность. Дүйнөлүк диндер адамзатка тиешелүү болгон баалуулуктарды камтыйт өзүндө, жакшылыкка чакырат. Но бирок ошол эле мезгилде гуманизм бар да, этика, светтик бар. Ошон үчүн бул жерде эң негизги функциясы диндин бул адамдын руханий дүйнөсүн тарбиялап, азыркы учурдагы чоң кризистен чыгарууга жардам бериш керек. Мамлекетке дагы бул жактан жардам бериш керек деп ойлойм. Кыргыз Республикасынын жарандары динге карата ар кандай ишенимдерди карманышат. Мисалы, 2013-жылдагы социологиялык сурамжылоонун жыйынтыгында суралгандардын 91% өздөрүн мусулмандар деп көрсөтүшкөн. Жана учурда өлкө аймагында
2362 мечит иштейт. Ошондой эле Кыргызстанда 378 христиандык уюмдар иш алып барат. Алардын эң ириси болуп Орус православ чиркөөсү эсептелинет. Кыргыз Республикасынын дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясынын каттоосунан өткөн бир буддисттик, бир иудаисттик жана 12 бахаилик уюмдар иштейт. Мындан тышкары каттоодон өтпөй, диний ишмердүүлүктөрүн көмүскө, көбүнчө өздөрүн коомдук жана кайрымдуулук уюм катары көрсөтүп жаткан көптөгөн диний уюмдар бар. Говоря о том, что у нас повышается интерес к религии, и с одной стороны, да, есть положительные результаты, то есть положительные последствия или влияние от этого, то есть увеличивается морально-нравственные устои некоторых слоев населения. Союздун таркагандан кийинки адамдардын динге кайтылуусу бул адамдардын табиятынын ордунда сакталып калгандыгынын бир белгиси. Эми үчүн дегенде ар бир адам өз табиятында Кудай деп жашайт. Ал эгерде өзүнүн маданияты менен, көз карашы менен Кудайды тааныбаса дагы, бирок ички сезими дайыма аны Кудайды издетип турат. Башына кайсы бир кайгы түшкөн болсо, ал дароо Кудай дейт. Башына бир коркунуч түшкөн болсо, ал дароо Кудай дейт болчу. Себеби дегенде анын табиятында бар болчу. А бирок союздук режимде, постсоветтик доордо бул эмне болгон, кайсы бир тыюу салынган идеологиялардын же болбосо ошол мезгилдин идеологиясынын адамдарга бир нук берип алыстатып койгон гана түшүнүк болбосо, а бир табиятында жаткан маселе качан эркиндик келгенден кийин муну табигый жолдо эмне кылышты, адамдар колго алышты. Албетте бул процессти биз табигый көрүнүш катары карашыбыз керек. Адам өзү каалаган, өзү эңсеген, жан дүйнөсү издеген нерсеге барат. Аны кээ бир адамдар аракты эңсейт экен, аракка барат. Кээ биркилер күнөөкөрчүлүктү издейт экен, күнөөкөрчүлүккө барат. А бирок нукура табият эмнени издейт дегенде, ал тазалыкты издейт. А дин был таза нерсе. Когда Советский Союз, конечно, уже распался, когда образовались наши самостоятельные государства, то мы с самостоятельностью получили некую такую свободу, уже окончательно новое отношение, абсолютно нормально, трезвомыслящее, свободное пониманию веры. И, конечно же, люди это поняли и потихонечку стали осознавать необходимость. А, как я уже говорил, что в советское время была некая замена религиозной системы. И когда этого не стало, людям надо было что-то заменить, вот эту идеологию, грубо говоря. Ну, и, конечно, поначалу приходили кто-то из-за любопытства, кто-то просто вот какой-то интерес был. На данный момент уже более 20 лет прошло, в самостоятельности наше государство приобретает уже качество приходящих этих людей. И вот нужно отметить, что на данный момент вот это самое важное. Это и образование верующих людей, и образование духовенства, и само понимание качества приходящих людей в храмы. С другой стороны, здесь получается небольшое, может быть, и негативное влияние, связанное с тем, что многие наши граждане, они неправильно, то есть понимают вот именно религиозные каноны, религиозные ценности, потому что они попадают под влияние различных религиозных течений, которые являются, кто приходит к нам из-за рубежа, которые не являются традиционными для нашего общества. Поэтому здесь идет, получается, небольшой таки конфликт ценностей. То есть сейчас самое главное понять, что где важен, то есть положительный потенциал религии, и где нужно жестко пресекать приходящий к нам, может быть, идеологию радикальных и экстремистских течений. Бул жерде мамлекеттик дагы бир канча ресурстар иштеш керек. Аны менен кошо адамдарга диндик көз карашты туура жеткириш керек. Роль православия и ислама — сохранение духовных, нравственных источников в людях, чтобы они, даже если прегрешают, но имели через возможность покаяния, снова восстанавливаться и более не совершать уже греховных поступков, которые разрушают не только самого человека, но и наше общество, наша жизнь и государство. Маалымат каражаттарынан жайылып аткан ар кандай адамдын үрөйүн учурган кабарлар, алардын ичиндеги жаш балдарга болгон мамиле, аларга болгон мамиледеги кордук мамилеси, же болбосо кайсы бир улуттун экинчи бир улутка кылган кордук мамилеси, же болбосо кайсы бир бийлик ээси бийлиги жок адамдарды кордукка кабылдырганы бүгүнкү күндө көйгөйлүү дагы оор маселелердин бири болуп турат. А бирок бизден өтүп аткан
Бүгүнкү башыбызда жашап турган ай бизге эмнени үйрөтөт дегенде, биздин айыбыз бизде ошондой болгон күнөөкөрчүлүктөн тосууну үйрөтөт. Токтотууну үйрөтөт, тыйылууну үйрөтөт. Биз эч ким башка бирөөнүн укугуна өтүүгө укугубуз жок. Эч кимди кордоого Алла Таала укук берген эмес. Эч кимди бирөөнүн артынан кордоо эмес, балким анын артынан орду жок сөздү сүйлөп кыйбат кылууга да укук берген эмес. В наше современное время мы видим, что много народу хлынуло и в церкви, и в исламе. И, конечно же, это отрадно, потому что люди изголодались о вере, потому что душа, она требует духовной пищи. В религиозной системе как раз это и подается. И как раз здесь мы видим, что здесь происходит не то, что сближение, а некое естественное состояние, когда религия и общество идут одной ногой в жизни. Мы, конечно, должны, как Госкомиссия по делам религии, государственный орган уполномоченный в сфере религии, соблюдать баланс. То есть соблюдать баланс в чем? В том, чтобы обеспечивался принцип светскости Кыргызской республики, и с другой стороны обеспечивалась свобода вероисповедания. То есть этот баланс на сегодняшний день мы пытаемся сохранить, пытаемся усилить, и на самом деле проводим политику, которая нужна для того, чтобы и светская часть населения, и религиозные люди жили в мире и согласии, и не возникала никакая напряженность. Общество сохраняло свою целостность и обеспечивалось условия для развития общества, культурные аспекты, а также и развития всего государства. Өлкөбүздөгү диндер арасындагы мамилени чагылдыруу үчүн Кыргызстан калкынын дээрлик көпчүлүк бөлүгү тутунган ислам жана христиан диндеринин өкүлдөрү менен баарлашып, бул эки дин ортосундагы мамиле жана туура жолго үндөгөн айрым эрежелер менен тааныштырмакчыбыз. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын берген маалыматы боюнча азыркы күндө 2,5 миңге жакын ушул жерде диний центрлер, фонддор, уюмдар иштешип атат. Булар 30 багыт боюнча. И алардын арасынан биз традициялык деп, бул албетте православдарда, анан биз исламды айтып келебиз. Диндер кайсыл дин болбосун, асмандан түшкөн диндердин баарынын максаты бир. Себеби дегенде ал диндердин булагы бир. Булагынын бир болгондугунун себеби улуу жараткан өзү пенделерине ырайым катары пайгамбарларды да жиберген, пайгамбарларына окууларды жиберген, ал окуулар аркылуу адамдар дин тутушат. Ошондуктан биз бардык диндердин өзүнүн түпкү түшүнүгүн, анын аталышына карабай туруп, ошол маңызды беришибиз керек. Ал деген сөз ар бир дин келгенде, асмандан келгенде, ал динди Муса пайгамбар алып келбесин, ал динди Иса пайгамбар алып келбесин, ал динди Ибрахим пайгамбар, же Нух пайгамбар, же Идрис пайгамбар, же Мухаммед пайгамбар алып келбесин, алардын максаты пенделер улуу жаратканга баш ийип, анын өкүмүн аткаруу менен өзү арасында тынч болуш керек. Ошол максатта биз дин кабылдайбыз. Азыркы күндө деле ар бир диндин өзүнүн кылган аракети өзүнчө эмне чоң максаты бар. Ал максат мына ошол Кудай Тааладан келген немени чекти ишке ашыруу, Кудай Тааладан келген милдетти ишке ашыруу. Бирок тилекке каршы пенделикке бирки орундардагы андан алыс эмес. Аны динде кайсы бир саясат максатында, саясий максатта колдонгондор бар. Ал динде кайсы бир жеке максатта колдонгондор бар. Бирок диндин өзүнүн түпкү маңызына келген учурда бардык пайгамбарлар бир тууган, бардык пайгамбарлар алып келген дин, Кудай Тааладан келген дин, алардын максаты бир, алардын тилеги бир. Но я бы Кыргызстан вообще отметил бы особенно. У нас как-то так сложилось, что ислам и православие живут очень вместе. Тут я бы поделил еще бы на две части. Есть внутренняя сторона, а есть внешняя сторона. Внешне вообще мы живем нормально. И мы друг другу даже помогаем. Вот знаете, на местах, где живут и православные, и мусульмане, они друг другу помогают. Я вот когда приезжаю, и батюшки, и верующие мне делятся, что вот мы, например, на югах обратились к муфтияту местному, к имаму, и они там финансово собрали деньги для того, чтобы построить часовню. Представляете? Это взаимная какая работа. Они же не чуждились, ничего сказали, ну вы же там сами православные, вы же не наши. Поэтому вот это единство, это соработничество, оно очень важное.
очень важное. И в нашей жизни внешне мы очень это хорошо видим, как православные и мусульмане, живя на одной земле, растя своих детей, воспитывая их в своих семьях, в обществе, мы живем как одной семьей. И это очень, это внешняя такая сторона. А внутренние, я бы сказал, это еще и чисто человеческие дружественные отношения. Вот если мы отметим, вот сидит там православный русский человек и кыргыз, значит, мусульманин. Они сидят за одним столом. Они никогда не поймут, что ты там православный или ты мусульманин. Они даже об этом и не думают, никогда и не задумываются. Они два друга. Они вместе выросли на одной улице, они вместе росли в одной школе, воспитывались. Их семьи, друзья, дружат, друг к другу в гости ходят. Они потом своими уже семьями ходят в гости. Вот этот тандем внутренней дружности, это как раз и подтверждает внешнюю дружественность. Политика государства, она однозначна ко всем религиозным течениям, организациям, которые действуют в рамках законодательства и не являются причинами межконфессиональной напряженности и других проблем. Поэтому на сегодняшний день, так как ислам и православие имеют давнюю историю взаимодействия, то есть это первая модель, первый шаг, как нужно взаимодействовать на межконфессиональном уровне. У нас есть история мирного существования, взаимопомощи, взаимодействия. И это начало этого взаимодействия. Кыргызстанда христиандар, православдар бул 19 кылымда бизге келген. Себеби дегенде Кыргызстан Орусиянын карамагына киргенден кийин ошол Орусия падышачылыктын аскерлери, офицерлери, алар немистер болгон, финдер болгон, эстонистер болгон, орустар. Ошол мезгилде христианство келген, протестант менен православ. Ошондон баштап 1872 жылдан баштап Кыргызстанда ошол чиркөөлөр кура башталган да. Жакшы жери бул абдан жакшы көрсөткүч бул мындай болгондо ошол Орусиядан келген чиркөө өздөрүнө максат койбогон прозелитизм деп аларды өзүбүзгө тартып алып кыргыздарды исламдан православ динине 1917 жылдагы көрсөтүчтөрдө маалыматтар мындай деп айтат да 96% Кыргызстанда бул мусулмандар болгон. А 4% бул башка диндеги улуттар болгон. То есть атайын диндерди, элдерди өздөрүнүн динине тартышпаган. Мен негизги окшоштук катары бир гана нерсени айткым келет. Бул өтө маанилүү дагы, өтө негиздүү дагы. Бул биздин окуунун бир булактан чыгуусу. Курандагы Алладан келген, Инжил да Алладан келген. Экинчиден, эки окууну тең Алладан келген пайгамбар жеткирген. Инжилди Иса пайгамбар жеткирген, Куранды Мухаммед пайгамбар жеткирген. Анан мен жогору жакта сөзүмдүн башында айтып өттүм. Эмне үчүн адамдар ар кандай анда? Себеби деген ошол диндин негизги максатын жакшы түшүнбөгөндүктөн. Кудай Таала эмне максатта жиберген динди? Адамдар ынтымакта, тынчтыкта, амандыкта жашасын деп берген. Бирок мына ошол окшоштукту сезбегендиктен, билбегендиктен адамдар мына ошол диндик түшүнүктү өзүнүн жеке кызыкчылыгына дагы, саясий кызыкчылыгына дагы, же болбосо дагы башка кызыкчылыктарда пайдаланып келет. Чынына келгенде адамдар бардыгыбыз бир атаданбыз, адам атадан. Бир энеденбиз, о энеден. Бизде бир Кудай бар. Анда бизде эмне бөлүш керек эле? Жашаган жерибизби? Жок. Ал жашаган жерибиз да бирөө. Ал чектерчи, чектер адамдар койгон чек. Кудай Таала эч кимге чек койгон эмес. Личные отношения, даже, например, вот мое, как православного архиерея и муфтия Максабека Аджи, у нас личные, хорошие, добрые отношения. Мы друзья. То есть это тоже показатель того, что мы спокойно можем с друг другом поговорить обо всех вещах, о всех наших проблемах, поделиться ими, поделиться своим каким-то опытом, может даже решением этих проблем. Постулаты у нас, конечно, существуют одни. Мы так называемые авраамические религии.
наш пророк, наш праведник ветхозаветный Авраам. И мы почитаем как в исламе, так и в православии Ветхий Завет. И также существуют и постулаты Нового Завета. Христос является одним из великих пророков исламских. И когда в мечети пишут великие имена пророков, одно из них в мечети имя Иисус. И когда, вот, например, бываешь на Святой Земле, там как нигде ощущаешь вот это вот некое сродство, некое вот такое единство. Конечно, мы разные. У нас где-то догматика, богословие, но суждение одно. Одна нравственные постулаты, одни нравственные понимания, один нравственный стержень. То есть мы конкретно говорим, что вот что такое семья, да, что такое брак, что такое дети, что такое общество, что такое жизнь. Конкретно как мы должны это созидать, как мы должны это хранить в рамках веры. Что в исламе, что в православии, это одно и то же. Мусулмандар менен православтардын мамилелери жөнүндө айта турган болсок, то ошо православ чиркөөсү Кыргызстанга келгенден кийин алар өздөрүн аябай жакшы жактан көрсөтүшөт да. Бул жерде интернаттар курулат, анан мектептер ачылат, кыргыздын балдары ошол мектептерде билим алышат. Даже Кермендеде бул атайын айыл чарба мектеби курулуп, ошол жерде кыргыздын балдарын ошо айыл чарба адистигин окуткан эмне бар да, ушундай фактылар болгон. Вот. Ошол себептен ошо жергиликтүү мусулмандар православтарды аябай жакшы кабыл алышкан. Себеби дегенде алар көрүшүп атканда ушунчалык жакшы нерселерди жасаган үчүн. Ошол себептен ушундай фактылар бар. Мусулмандар өздөрүнүн каражаттарын беришкен экен да ошо чиркөө курганы. Жалпысынан 19-кылым 17-жылга чейин ушул жерде Кыргызстандын аймагында 100гө жакын ар кандай чиркөөлөр курулган экен, православ чиркөөлөр. Бирок Советтер Союзунун мезгилинде алар бардыгы жок болуп, азыркы күндө ошо эски чиркөөлөрдөн болгону жетеп эле калган да. Вот, то есть мына биздин тарыхтагы көрсөтүп атпайбы? Мусулмандар менен христиандар дайыма ынтымакта жашап келишкен. Талаш, тартыш, кандайдыр бир проблема болгону жок. Женщина, она хранительница семейного очага. Ну как женщина? Да, женщину нужно хранить. Вы знаете, когда девочка рождается в семье, и когда рождается мальчик в семье, разное абсолютно воспитание. В православии четко, ясно это объясняется. Например, мальчика, можно сказать так, нужно в спартанских условиях воспитывать. Он мужчина, он уже закаленным. А девочка должна воспитываться в любви, в нежности. Потому что она женщина, она будущая мать. Она должна эту любовь потом передавать. Исламда аялдарга эң улуу орун берилген. Эгерде биз аял ким десек, ал аял коомдун жарымы. Коомдун жарымы эле эмес, ал керек болсо бүткүл инсаниятты колунан тарбиялап чыгарган тарбия ээси. Ал өзүнүн денеси менен дагы тарбия берет. Ал өзүнүн акылы менен да тарбия берет. Ал өзүнүн билими менен дагы, адеп ахлагы менен, жүрүм туруму менен дагы. Иши кылса адамзатты тургузган булар аялдар. Себеби дегенде ар бирибиз эркек болбойлук, аял болбойлук, мына ошол эненин көкүрөгүнө сүттү ичип, эненин алдыйлеген сөзүн угуп, анын алгачкы таттуу сөзүн угуп, мына ошол таттуу сөз аркылуу, таттуу кеп, насаат аркылуу биз коомго аралашабыз. Бул учурда эненин ролу кандай дегенде өтө чоң. Энени пайгамбар айтат, бейиш таман алдында дейт. И когда мы говорим о женщинах, мы говорим о своих бабушках, мы говорим о своих праматерях, о своих мамах, о своих женах, о своих сестрах. И мы говорим всегда с нежностью, с любовью, потому что мы их должны беречь, хранить, уважать. В православии всегда женщина имела влияние. Сколько великих княжон было, да, императрицы православные. И сколько женщин святых, только там перечислять их тысячи. То есть женщины всегда были на виду, они никогда не были ущемлены ни в своих правах, ни в каких-то своих делах. Это все какой-то современный, можно сказать, обман.
И в православии, и также я знаю, что и в исламе женщина играет очень большую роль. Вот. Но женщина, она всегда понимает, что семья и очаг – это самое то, что святое она должна хранить и беречь. Конечно, если женщины выпадает такой крест и такая доля, что она должна управлять чем-то, да, быть организатором, она что-то должна в обществе делать, трудиться, то тогда женщина просто прилагает к этому еще делу свое материнское отношение. Адамдын эң биринчи душманы анын сабатсыздыгы. Эмнеде болбосун. Эгерде биз жөнөкөй үйдөгү болгон үтүктү пайдаланууга келгенде сабатыбыз болбосо, биз үйдүбүздү өрттөп алабыз. Эгерде машинени айдаганга сабатыбыз болбосо, машиненин моторун күйгүзүп алабыз. Эгерде бир табаадагы буудайды өстүргөндү билбесем, мен банкрот эле болом. Мана ошондой эле адам дагы өзүнүн ички дүйнөсү менен жашайт. Жеке адам дагы, коом дагы. Эгерде жеке адам болсо, ички дүйнөсүн таанып жашабаса, ал жеке адам катары ал зыянга учурайт. Эгерде коом дагы өзүнүн ички дүйнөсүнө жараша таалим, тарбия алып барбаса, коом дагы зыянга учурайт. Ошондуктан коом эртеңки күнү өсүп жетилиши үчүн биз коомдун талабына ылайык, жаш балдарыбыздын тарбиясына ылайык тепкичтүү диндик таалим, тарбиянын өлчөмүн беришибиз керек. То, что происходит в области образования и православия в Кыргызстане, специализированного здесь образования духовного нет. У нас здесь существуют так называемые школы при приходах. Школы, их насчитывается 5. Ош, Бишкек, в Канте, Новопокровке и в Караколе. Эти школы, они среднеобразовательные, то есть они имеют лицензии, стандарт среднеобразовательной Кыргызской республики. То есть дети там занимаются непосредственно всеми теми науками и познают все те знания, которые необходимы познать детям в среднем образовательном круге. Поэтому здесь уже другая стезя, но здесь затрагивается, что именно. Какую роль именно имеет православие. Дети получают общеобразовательное знание, получают потом дипломы. Например, в Оше уже было 2 выпуска. Дети поступают в основном все практически высшие светские образовательные учреждения. Это очень отрадно. Самое главное, что эти школы находятся при церквях. А что они видят? Даже если в школе учится ребенок, а у него родители, и он сам мусульманин, то, конечно, это никакого препятствия не имеет. Он может, не может, хочет, не хочет, это уже его личный выбор. Но при храмах они сталкиваются с духовной средой, жизнью православной церкви. То есть они сталкиваются с духовным наставничеством, со священником. Они видят православную жизнь. Если они православны, то они еще и участвуют за богослужением. Бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Кудай буюрса, бүгүнкү күндө эң алгачкы кадам катары биз айтсак болот. Мына аз гана калды, берим 2014-жылдагы болгон Коргоо кеңешинин жыйынынан кийинки кабыл алынган концепциянын ишке ашырылышы астында бүгүнкү күндө жалпы билим берүүчү мектептерге диндер маданиятынын тарыхы деген предмет киргени турат. Буюрса бул ишке ашкан болсо, бул алгачкы кадам болуп деп ойлойм. Балдарды кичинекейинен баштап өйрөтүш керек да. Куранда мындай деп айтылган, Библияда мындай деп айтылган мисалдарды келтирип, диндин маданиятын окутабыз деп атабыз да. Диндердин маданиятын, толеранттуулукка ал жерде ошол эмне себептен сенин жаныңда жашаган киши протестант болсо, ал деле сага окшогон, ошондой эле укук менен сен аны сыйлашың керек. Ал сенде эмес, анын ою, анын дини бөлөк, бирок ошого көнүш керек и ынтымакта жашаш керек. Бүгүнкү күнүңүзгө ийгилик каалоо менен Аллах Таалам өзүнүн ак жолунан эч кимибизди адаштырбасын. Кыргыз Республикасында бекем тынчтык менен туруктуулукту жаратуу үчүн жагдай шарт түзүү ар бир адамдын катышуусу менен мүмкүн. Анткени ар бирибиз маанилүүбүз. Ар бирибиз маанилүүбүз теледолбоору Бириккен Улуттар Уюмунун Калк фондунун Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун алкагында жана Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун финансылык колдоосу менен ишке ашырылды. Программадагы ой-пикирлер Бириккен Улуттар Уюмунун, Калк фондунун же Бириккен Улуттар Уюмунун Тынчтык куруу фондунун расмий пикирин билдирбейт. Долбоор 5 областтын 23 айылдык жана шаардык аймактарында ишке ашырылат. Долбоордун өнөктөштөрү Кыргыз Республикасынын
президентинин аппаратынын этностук, диний саясат жана жарандык коом менен өз ара аракеттенүү бөлүмү, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары жана этностор аралык байланыштар иштери боюнча агенттиги, дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиясы, Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы, эл аралык толеранттуулук үчүн коомдук фонду, мутакалим аялдар прогрессивдүү коомдук бирикмеси, демократиялык процесстерди изилдөө борбору коомдук фонду. Кыргызстанда этностор аралык тынчтыкты куруу максатындагы көп сектордук кызматташтык долбоорунун негизги милдети социалдык нарк насилдерди калыптандыруу, жооптуу жүрүм-турум үлгүсүн жайылтуу, ар түрдүүлүктү сыйлоо мамилесине жана жарандык жоопкерчиликке чакыруу, пикир алышуу менен кызматташууга көмөктөшүү, зомбулуктун бардык түрлөрүнө карата эч түтүмсүз мамиле кылууну жайылтуу эсептелет.